Кудайым буйруп насип кылса турмушка чыксам ушул экөөнү сатып берем деп коюм. Сиз бойдоксуз эже, Мен бойдокмун. болду. Термо цвет мага аябай жакты. Себеби билбейм, мырзалар ушундай ишин кийгендери жагат. Мен менен таанышам деген мырзалар ушул магазинден кийинбесе мен таанышпайм. Мына. Сразу айтам. Номеринизди ушул жерден алабы мыналардан? Ушул магазинге келип 10 миңдик товар алса, тети супер приз менен кошо менин номеримди алат. Ассалому алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинде эмгектенип жүргөн менин бир туугандарым. Кийим кылам деген болсоңуздар, коркпостон Ной Черемушкинага келе бересиздер. Билесиздер, буга чейин мен сиздерге тартып көргөзгөнмүн. Ной Черемушкинада кыргыздардын эң чоң дүкөнү деп мына айтылуу Азия Микс мына 2 филиал болуп, Водный стадионго ачылган, билесиздер. Бүгүн ошол чоң көп поступление болуп, футболканын эле өзүнүн бир 200-дөй түрү келиптир. Шымнын деле бир 200-300 түрлөрү бар. Кенен ойлонбой келе бересиздер. Менен келгендерге кичине арзанатуу болот. 10-10 чейин сиздерге кызмат көргөзөт. Толук маалыматты сиздерге айтып берелик. Анан биринчи эле келген бир 9-10 клиентке, 10 клиентке деп айтып коелук. Ушундай сакал алгычтар, бритвалар сиздерге 5000 сомдук соода кылсаңыздар белекке мындай кошуп бекер берилмекчи. Толук маалыматты ушул эжекебиз экөөбүз берүүгө аракет кылабыз, мынакей эжекебиз. Андыктан биз менен чогултуңуздар. Бул эжекебизди көңүңүздөр таанысаңыздар керек. Эжекебиз жар-жар чыккен Москвада белгилүү хитрлардын ээси. Сиз эми мындай тааныштырып бересиз бизге? Сөзсүз түрдө тааныштырып берем. Андай болсо, биздин Азия Микс магазинибиздин биринчи атырлардан баштап берейин. Бул Дубайдан келген атырлар. Бул атырлардын женский, мужской ар кандай түрү бар. Ар бир адамдын өзүнө жарашыктуу ар кандай өзүнүн жытын таап кетсе болот. Ошондой эле вот бизде белектер бар. 5000ден 10 миңге чейин алган товарларга бизде супер приз и вот мырзаларга керектүү машинкалар, наушник баары бар. Ошондой эле бизде вот чистый кожа десем болот. Мен өзүм лично кепилдик бере алам, себеби мен өзүм уже алгам, бул магазинден дайыма алып жүрөм. Чистый кожа ар кандай түрлөрү бар. Ар бир вкус. Орусча айтканда на любой вкус дейт го, и на любой карман. Сөзсүз келип алыңыздар да. Мырзаларга вот көбүнчө таксист мырзалар ичинен кийип алышып, барсетканын баарын ичинен салып алып, анын үстүнөн куртка кийип жүрүшөт. Себеби көп таксисттерден уктум, то что сумкамды урдатып бердим, паспортумду урдаттым дегендер бар. Ошол мырзалар сиздер үчүн вот эң сонун болгон барсеткалар. Баалары келишимдүү. Сиздер үчүн бул жерде жакшы скидкалар да болот. Сөзсүз келиңиздер. Аябай жакшы экен. Негизи өзгөчөлөнүп, Азияңыз ар дайым тарттырганда арзан кийимдерин кошуп көргөзөт эле. Бүгүн дагы дайындап коюптур. Кирген деле оң жакта кадимкидей эле 1000 рубльден мунун бардыгы туугандар. Бул саналуу гана. Канча бир 20 штуктай бар экен ушул кийимдерденчи. Кенен келип размерлери бар. Тандап алып келсеңиздер болот. Баары 1000 рубльден тандамай келиңиздер. Наркы жактан баштай беребиз анда, жүрүң. Анда жүрүңүз, мен таксисттерди сүйлөп баштадым. Баягына чейин анда бүтүрүп коеюн. Биздин Москвада жүргөн, иштеп жүргөн агаларыбыз үчүн вот жеңил, аябай жеңил, качествосуз сонун вот шымдар. Эмесин да көрсөңүздөр болот, вот ткань. Аябай жука. Жакында вот азыр болуп аткан вот жай келип атат, мындайча айтканда, футболка, эң сонун качестволор аябай жакшы, жеңил. Вот курткалар азыркы сезонго аябай ар кандай түрлөрү бар. Ар бир мырзалар үчүн бул жерде көп нерсе бар. Куртканын эле өзүнүн бир 100дөн ашык түрү бар. Ар бир мырза ар бир өзүнө жакканын каалагандай келип, ар бир фасондун размерлери бар, келип тандап кетсе болот. Ошондой вот еще эме жакшы көргөндөр, рубашкага окшогон жемпер деп койсом болот, толстовка, ошолор жакшы көргөндөргө вот мырзалар силер үчүн эң сонун баада. Моларды тартып коюңуз, булар аябай вот тоже аябай жеңил азыркы жигиттерге. Агаларды болсо вот чоң размерлерде бар. Бул размерлер аябай эң чоңу жана эң кичинелерине чейин. Мырзалардын размерин чын айтсам жакшы билбейт экенмин, но аябай эң чоң размерге чейин бар. Ошондой эле вот толстовкалар дагы түрүнөн. Вот караңыздар, ушул жерден эле көрүнүп турат да, аябай качествосуз сонун. Качество аябай жакшы. Ак цвет любой каалаганыңыздар, куртка, үстүгө кийгендер баары. Мындайча айтканда, бул магазинге келгендер да арманда, келбегендер да арманда. Эркек болсом мен ушул куртканы алып кетмекмин, мага аябай жакты, чын айтсам. Алып кетсемби?
безрукавкалар бар бул жакта, еще вот куртка моундай тоже мырзаларга аябай шымдын түрү бар. Караңыздарчы, кандай сонун. Вот джинсы десең да болот, спортивный, любой туфли менен да кийип кетсе болот, даже кроссовка, любой нерсе менен, вот ар кандай түрлөрү бар. Бул жакта да вот спортивный шымдар тоже качествосы аябай жакшы. Бул материалдар баары, бул жерде синтетика жок. Кстати, пычырап эметкендей андай болбойт да. Синтетика жок бул жерде, бунун баары качествосы аябай жакшы болгон үчүн денеге да аябай жагымдуу турат, кожага. Ыңгайлуу болот да. Ооба, аябай ыңгайлуу, эң сонун баада тоже вот. Ошол эле дагы ушул футболканы мен чын айтсам сүйүп калдым. Срочно буну тартыңыз. Бул тканьды, вот материалдычы кармап көрсөңүз, бул аябай укмуш. Бул размерлери бардыгы барбы? Размерлери бардыгы бар, булардын да размерлери бар, түрлөрү бар, вот цветтерине чейин ар кандай расцветкалары да бар. Чёрный, кара, серый, вот еще моолары бар экен. Вот белый, ар кандайлары бар. Издегенде табат экенсиң. Ооба, рубашка. Бизде могу жакта Москвада тойлор көп болот. Көбүнчө сурап калышат, мужской рубашка кайдан алсам болот депчи. Көп мырзалар чалып калышат да, особенно үйлөнүп аткандар или күйөө баланын достору. Силер үчүн вот эң сонун жаңылык, сонун рубашкалар бул жерде. Түрүнөн. Вот бул рубашканы, например, даже үтүктөбөй кийсе болот. Бүктөп туруп сумкаңа салып койдуң, барсаң кайра ушул бойдон турат. Буну үтүктөштүн даже кереги жок. Бул материал турган болот. Ооба, бул материал аябай жакшы да, бырышпайт. Мырзаларга вот эң керектүү, эң ыңгайлуу, особенно эмелер, вот үйлөнө элек мырзаларга, Бойдокторго сунуштайсыз. Бойдокторго сунуштайм мен ушул рубашканы. Потому что бойдоктор качан көрсөң байкуштар бырышып турушуп эле жүрүшөт. Вот эң сонун, ыңгайлуу. Анда дальше кетсек, бул жакта дагы вот жемпер, свитерлер да түрүнөн, размерлери менен, туюгу да бар, и замочкасы менен да бар полностью. Вот ар кандай түрү, на любой вкус мындайча айтканда. Футболкалар вообще 300дөн ашык түрү бар. Ар бир адам өзүнүн жакканын келип алып кетсе болот. Ошо футболкаларга эле ыңгайлуу болгон вот классический шым. Бул как классический дагы кетет, и заодно как спортивный кылып да кийсе болот. Вот өзүңүз карап көрүңүз, если что мүмкүн болсо жакыныраак тарсак. Жумшак, аябай жумшак. Бул дагы бырышпайт. Буну классический катары да кийсе болот да, себеби бул материал дагы тиги футболка сыяктуу бырышпагандардын. Бойдокторго сунуштайм чындыгында. Бойдоктор силер үчүн үтүктөбөй кие турган кийимдер бул жакта толтура. Үтүктөбөй кие турган вот еще рубашка. Буну да үтүктөбөй эле бир сыйра кагып койдуң, болду даяр. Качестволары аябай жакшы. Классический шымдар тоже бүт мырзаларга. Шымдын түрү көп экен. Ооба, түрүнөн бар бул жакта. Ар кандай цветтер, могу цвет мага аябай жакты. Себеби билбейм, мырзалар ушундай шым кийгендери жагат. Аябай ушундай вот ушул цветте шым менен вот, например, рубашка экөөнү. Кудайым буйруп насип кылса турмушка чыксак ушул экөөнү сатып берем деп коем. Сиз бойдоксуз эже? Мен бойдокмун. Болду. Бойдокмун ошол. Тоже бул шымды дагы, например, эң удобный, эң сонун. Жигиттер вот футболго барганды жакшы көрөт. Футболдон чыгып алып свиданияга кетип калышат вот. Эжекебиз агынан жарылды. Ошондой. Так что агаларым ойлонуп көргүлө. Мен запросым аябай күчтүү. Мен запросым, если мен менен таанышам деген мырзалар ушул магазинден кийинбесе, мен таанышпайм. Мына. Сразу айтам. Номерин ушул жерден алабы мыналардан? Ушул магазинге келип 10 миңдик товар алса, тети супер приз менен кошо мен номеримди алат. Ана. Ошо. Бул жакта дагы вот толстовка как классический и как спортивный, любой түрүнөн кетет да. Бул да аябай жакшы. Качествосы да сонун. Бул жакта бизде Турциядан келгендер бар, и бүт хлопок бүт барчы, могу бар. Синтетика деген жок да, качестволор аябай жакшы. Ошондуктан бул жерде мындайча айтканда азыр көбүнчө магазиндердин аттарын айтпай эле коеюн, өзүңүздөр билгендей эле качествосы жакшы эмес. Кирсең вот бир кийгенден кийин эле жууп туруп, бир жуусаң уже свети өчүп кеткен. Анан тиги стиралкага бир салгандан кийин болду, уже кереги тийбей калат да. Вот ошондой эмес. Мындайча айтканда 10000% кепилдик бере алам. Келип алып кетсеңиздер болот. Себеби мен өзүм азыр бүт өзүмдүн кесиптештериме, досторума, даже иниме баарына сунуштап атам ушул магазинди. Себеби бул магазин менин сүйүктүү магазиним десем болот. Бул магазин мен ушул Москвада жүргөндөн бери биздин мекендештер ачты бул жерде. Биринчи жолу ушундай качественный кийим көрүп атам, чын айтсам.
рубашканы караңызчы, кармап көрүңүз, кандай сонун, ооба качество Өзгөчө экен, тим эле укмуш. Шымдардын вот дагы футболкалар тоже. Футболканын жана мен айтып кеткендей эле дагы бир жолу айталайын, 300дөн ашык түрү бар. Токулган сыяктуу болгон молар как раз азыркы сезондорго жакшы. Ушулардын бардыгы бир аз салкыныраак десе вот тоже аябай ар кандай түрлөрү бар да. Он, например, любой сезонго кетет. Кыш, жаз, жай, любой сезон. Футболка сүйүүчүлөр келиңиздер. Мен да аябай жакшы көрөм футболкаларды. Дагы эмнени айтып берсем? Бул жактан дагы бул шымдарды айтып берейин. Бул шымдар дагы вот жанагы эле айткандай бойдокторго сунуштайм. Или жеңелерим Кыргызстанда болгон агаларым сиздер үчүн размерлери баары бар. Үтүктөбөсөңүздөр деле болот. Стиралка салдың, жуудуң, жайып койдуң, кайра ушул бойдон турат. Үтүктөштүн кереги жок, буну даже кир көтөрүмдү десем болот. Особенно таксист байкелер сиздерге. Футболканын түрү бар экен, Футболкалар ар кандай. Баа бериңиздер көрөлү. Футболканын түрлөрү көп. Мен өзүм лично 100% жана айткандай эле кепилдик берем. Бул жерде качествого жооп бере алам. Если качествосы сиздер келгенде жакпай калса, мага чалыңыздар, мен өзүм келип сиздерге баарын кепилдик берип, баарын көрсөтүп бере алам. Модница жигиттер үчүн өздөрүнө прям бойдок жигиттер, модница болгон апа-бакай кийимдерди жакшы көргөн жигиттер үчүн вот сунуштайт элем. Именно ушул шымды, например, вот футболка менен эң сонун вот комплект десем болот. Буну дагы вот жууп эле үтүктөштүн кереги жок, жууп эле кийип кете берет. Жууп, всё. И самое главное буга мындай бул материалга даже кофе төгүлүп кетсе же дагы бирдемке, например, салат или чайканада отуруп май тамчылап кетсе дагы бул жерде дак калбайт. Ошондой. Бул жакта дагы шымдар ошондой эле классика сыяктуу и заодно спортивный катарда кетет булар. Мен ушул мырзалар үчүн вот ушу 1000 рубльдан вот акция деп ушул биздин эме кофточкаларды, аларды азыркы сезонго вот как раз кийишсе болот, как раз кардиган, мужской кардиган катары кылыпчы. Көп ар кандай түрлөрү. Андан сырткары мырзалар жүрүңүздөр, сиздер үчүн сонун. Аксессуар дүкөнү экен бул жагы. Бул жакта жаланган мырзалар үчүн сааттын түрү бар. Аксессуарлар бүт вот особенно таксиде жүргөндө байкелер үчүн вот телефонду кармагыч, дагы эмне деп коет, аукс. Держатель аукс. Да, держатель аукс. Чемодандар бар экен. Да, калпактар. Вот айымдар үчүн бул жакта утюжок, айымдар вот өзүнүн чачын дайыма прическа кылып, өзүн аябай жакшы караган айымдар сиздер үчүн вот утюжоктун вот для волос ар кандай түрү бар. Плойкасынан бери мырзалар үчүн вот ошондой эле могу кепканы мен бүгүн кийип кетем. Жараштыбы? Жарашты. Ошо кепка ар кандай түрү менен калпак. Вот азыр сезондо, кстати, могу кепкалар аябай мода болуп атат. Аябай мода, потому что 80-90 жылдагы стиль кайтып атат да. Ошолорго то, что надо, советую. Анан бизде Москвада айымдар көп эме кылганчы. Мастер по маникюру, по волосам. Ошол айымдар сиздер үчүн эң сонун жаңылык. Мондай сонун болгон чамадан колесикасы менен сүйрөп алып, инструменттин баарын ичине салып алып, сүйрөп алып кете берсеңиздер болот. Любой жака. Зато көтөрүп бара албайсың. Сүйрөгөн бойдон кетишет. Ошол айымдарды айтканга жараша, айымдарга чейин мен мырзаларды аягына чейин көрсөтөйүн. Келиңиз. Обувь. Жалаң кожа. Жалаң кожа. Бул жагы дагы жалаң кожа. Бунун баары оригинал. Мо кроссовкалардын баары оригинальный. Бүт баары эч кандай копия жок бул жакта. Тоже размерлери, түрүнөн баардыгы бар. Мырзалар үчүн коркпой келсе болот кыскасы. Мырзалар еще эмне жакшы көрөт? Мокасина жакшы көрүшөт. Чисто кожа жигиттер. Вот мондай эмени мен көп көрөм, аябай көбү жакшы көрүшөт да ушуларды. Вот то, что надо. Кроссовки тоже вот жигиттердин вот ар кандай мындайча айтканда вкусуна карата ар кандай түрү бар. Келип, сөзсүз келип кийип ушул жерден кетсеңиздер болот. Майкалар, жигиттер майка жакшы көрөсүздөр, бизде вот майкалар да бар. Ич кийимдер дегенде носки жуксу келбеген мырзалар ушул жака келип комплект носкилерди алып кетиңиздер. Андай болсо, биздин айымдар үчүн дагы сонун жаңылыктар бар. Кеттик.
мындайча айтканда бул жак айымдардын дүйнөсү рюкзактар. Мен аябай жакшы көрөм рюкзак, сумка түрүнөн. Айымдар, сиздер үчүн косметичка. Бул биздин именно айымдарга караганда Арналган дейм а? эң керектүү нерсе. Бунун ичине биз ичинде порядоктон башканын баары болот. Бир гана порядок болбойт, ошонун ичине баарын салып алып биз жыргап жүрө беребиз. Мындайча айтканда вот айымдар сиздер үчүн бул жакта ар кандай түрлөрү менен сумка, качественный баардыгы, жумшак, кстати. Могу катуу көрүнөт сыртынан айымдар, силер үчүн айтайын. Бирок аябай жумшак. Ичтерине вот карасаңыздар аябай. Мындайча айтканда өзүбүздөн башка баарын батырып кетсек болот, косметиканын баарынчы. Айымдардын орусу десем болот бул жакта. Ошол эле вот носки, сумкалар. Бул жакта вот биздеги Москвада жүргөн вот улуу эжекелер бар, балдары менен мындайча айтканда кээ бир эжекелерибиз бар, аябай чоң сумкалар жакшы көрүшөт. Көп нерсе батат экен. Көп нерсе батат. Буну деген женский мешочек деп койсок болот. Себеби анын ичине баары батат. Ошол эле айымдарда не только бул обувьтар жана сумкалар эмес, айымдар үчүн сонун кийимдер бар. Айымдардын биз мындайча айтканда пацанка деген кыздарыбыз бар. Азыркы жаңы чоңоюп келе жаткан мекендештерибиз вот аябай көп келип атышат Москвага. Ооба. Пацанки для вас. Вот, эң сонун спортивкалар, азыркы сезонго карата вот плаждар түрүнөн бар. Булар дагы вот качествосы аябай жакшы. Тоже жууп, үтүктөштүн кереги жок. Буну даже отпариватель менен үтүктөштүн кереги жок. Себеби булар аябай эмеси мындайча айтканда жуугандан кийин вид не теряет. Вообще эмесин жоготпойт да, өзүнүн түзүлүшүнчө. Костюм, пиджак көп айымдар вот эмнени жакшы көрөбүз. Например, көйнөктү кийдик, үстүнөн пиджакты кийип алып, как обычно, кроссовканы кийип алып кеткен жакшы көрөбүз. Вот ошо сиздер үчүн түрүнөн көйнөк. Фигурный болом деген эжекелер, кыздар. Модница кыздарга, модница эжекелер, сиздерге да вот түрүнөн. Бул пиджак, платье десек болот. Себеби бунун ичинде вот платье, анан пиджак. Пиджактын вот алды жагы эле бир аз эме болбосо, арты мондай атайы жука материалдан салкын. Азыркы кезде, например, мындайча айтканда, көп эжелерибиз аябай намаз окуган эжелер бар. Ошол эжелерге да аябай туура келет ушул. Жайында вот эме кылып жоолук салынып жүрүшкөндө вот сыртынан ушул пиджакты, көйнөктү кийип кетсе болот. Эң сонун ошонун эле вот түрлөрү, ар кандай цветтери бар. Бул жакта дагы азыркы айымдар бизде модница кыздарыбыз аябай жакшы көрөт ушундай. Рубашканы кийип алып, любой көйнөк кийип, юбка кийип, рубашканы вот мен сыяктуу болупчу. Бир жагын кыстарып же байлап алып кийген жакшы көрөбүз айымдар. Вот сиздер үчүн сунуштайм. Себеби буну мен уже бирөөсүн сатып алдым. Мындайча айтканда кийинки күнү сөзсүз кийип чыгам. Вот айымдар, модницалар, көйнөк түрүнөн. Бул көйнөктү мен көбүнчө азыркы кыздарга көбүрөөк сунуштамакмын, именно ушул көйнөктү. Себеби бул көйнөктүн вот могу линиялары, белый линиясы бул өзүнчө фигураны подчеркивать этет. Подчеркивать эткенден кийин буну кийгенде өзүңчө эле 90-60-90 менин фигурам. Ошондой. Юбка, ар кандай түрлөрү, джинсовкалар, спортивный, классический. Ондай шымдарды аябай көп жакшы көрүшөт. Азыркы вот эжелер, особенно улуу эжелерге ушул эмелерди предлагать этиптир. Себеби мындай шымдарды вроде карасаң вот юбка, бирок кийсең бул шым. Бассаң шым, но турушу уже юбка сыяктуу болгон. Ушундай универсальный юбка шым деп көп издешет айымдар. Ошо сиздер үчүн. Хулиганка, пацанка, сестренкалар үчүн эң сонун. Бир аз декольте кылып, мындайча айтканда кандай десем, жок, андай эмес. Мындайча айтканда аябай фигурасын чыгарып, модница жүргөн кыздар үчүн эң сонун вариант десем болот. Ошол эле түрдө вот спортивный кийимдер, спортивный костюмдар, бул жагынан вот шымы, үстү менен ар кандай эмеси размерлери бар, бүт баарынын эмеси дагы бар, түрлөрү да бар. Бул материал вот башкача, более, бул более теплый. Да. Бул жагынан да, вот материалы окшош. Бирок болгону
более теплый и более весенний десем болот да, жаздыкы. Куртка, вот азыркы сезонда женский вот курткалар, вот спортивный айымдар сиздер үчүн вот сунуштайм, себеби көпчүлүгүбүз черный цвет жакшы көрөбүз. Вот кара цвет менин сүйүктүү цветим. Толстовкалар айымдардыкы, каалаган убакта любой момент үстүңдөн кийип алып эле кетип калганы. Даже вот шымы менен тоже бунун шымдары эме экен, резинка менен. Тоже качествосы аябай жакшы. Качество сонун, түлөбөйт. Самый главный проблема бизде эмне түлөп кетет дейт. Түлөбөйт. Жууп, кургатып, кайра ушул ойдон кийип кете бериңиздер. Өзүм лично 100% кепилдик берем. Кыскасы эже кийимдин түрү бар экен, а? Ооба, кийимдин түрү бар кыскасы. Футболка, вот пальтолор дагы бул жерде мындайча айтканда, айымдардын именно айымдарга керек болгон шим, спортивный, футболка, кофточкалар баары 100дөн ашык түрлөрү бар. Просто бул жерде бир аз эме жетпей калды, место, ошон үчүн баарын чыгарган жокпуз, но вот безрукавкалар. Безрукавка, вот тоже рубашкалар, ар кандай түрүнөн. Азыр вот аябай атласный дешип аябай мода болуп атат, могорчу. Юбка. Жок бул да юбка шым. Юбка, вот көрдүңүзбү, даже мен адашып калдым. Мондай карасаң юбка, но не юбка. Вот куртка, азыркы вот жазында, например, жайында особенно эметкенде, жамгырда калып кеткенде, безрукавкалар. Мен жакшы көргөн көйнөктөрдү ушундай жакшы көргөн айымдар үчүн джинса. Бул бирок сырты өзү джинса болгону менен, бул джинсовый эмес материал. Кармасаңыз болот. Бул аябай качественный атай жасалган да, Турциядан. Турцияныкы, кстати. Айымдар үчүн майка, тренировкага, фитнеске баратканда кийип кетсеңиздер болот. Рубашкалар түрүнөн. Мен рубашка жиндисимин десем болот. Вот рубашка аябай жагат. Ошон үчүн билбейм, рубашканы көрсөм мен өзүм деле сразу эчкимге предлагать этпейм, мен баарын алып кетем дегим келет. Вот. Модница эжелер вот ошондой эле жанагы тоже мындайча айтканда бойдоктор, особенно көп дайыма иште жүрөсүздөр. Кыздар көбүнчө үтүктөгөн убакыт жок, эртең менен окуудан турдуң, кеттиң. Вот ошол моментте тоже үтүктөгөндүн кереги жок. Сонун шым. Качество огонь, мындайча айтканда. Дагы тоже вот спортивныйлар, вот курточный сыяктуу болгон. Вот баары бар. Тоже мол, ушул эмелерди азыр жаштар аябай көп кийип жүрүшөт. Именно ушул костюмдарды монтип. Вот. Такой модница болчу, аябай сонун. Тоже качестволор аябай жакшы, 100% кепилдик. Азыркы модада кыздар вот пальто сыяктуу болгон, но кыска такой жазгы куртка десем болот. Ак цветти сүйүүчүлөр тең сонун кофта. Буну юбка менен дагы, көйнөк менен, любой нерсе менен кийип кетсе болот да. Ошол эле жана эле мен айткандай, вот футболканын мекени. Айымдардын жүрөк оорусу. Юбка түрүнөн. Тоже жанакы атласный рубашка деп көрсөттүм, ошолорго комплект кылып алса болот да. Окшоштурупчу. Аябай сонун. Ошондой эле гармошка аябай жакшы көргөндөр үчүн. Я играю на гармошке, калганын билбейм, эстетип коём. Түрү көп экен эже бирок, чындыгында кийимдин түрү көп экен. Түрү көп, аябай көп. Түрү бул жерде кийимдердин түрлөрү аябай көп. Ар бирин мындайча айтканда, жана эле айткандай, на любой вкус и на любой карман. Ошол эле вот азыркы сезонго, азыр күн суук болуп атат, күзгү, жазгы, эрте жаздагы, ошо күздө вот юбкалар. Юбка жакшы көрөм, шым кийбейм деген эжелерге сунуштайм. Себеби бул аябай жылуу, сонун. Тоже түрлөрү бар, ар кандай цветтери менен. Кыска топик менен топикти кийип, астынан шалбыраган шым кийген сүйүүчү сестренкалар. Силер үчүн чисто молодежный, эң сонун шымдар. Юбка шым окшойт бул да. Бул юбка шым эмес, буну деген атын унутуп атам. Буну азыркылар типа вот рэпер сыяктуу болуп кийинишкен, кепка менен вот кийгенди жакшы көрүшөт да. Вот булар ошого таштанады. Тоже ар кандай түрлөрү менен. Мен эме жылтыракты жакшы көргөндөр үчүн. Турат экен бул. Акчаң болсо калтаңда, жылтырады, жылтырады. Өзү чегирчи болуп кетейин. Вот рубашка.
бул жакта кофточка. Бул кофточкаларды атай вот ичинен майка менен кийсе болот, жана көрсөткөн ошол майканын сыртынан вот сонун эң сонун болот. Көп кыздар жакшы көрөбүз, вот ушундай кофтаны кийип алып, тигиндей шымды кийип алып, лямка. Красиво. Кыздарга оверсайз кыздар, оверсайз любой возрастка, любой эмеге кете берет. Жанагы эле модница шымдар. Красиво. Алып кетет окшойм мен. Забираю. Чуть попозже. Эчкимге көрсөтпөй, камерага көрсөтпөй алып кетейин да. Вот шым тоже. Клёшту жакшы көргөндөр. Мен өзүм клёш шымдарды аябай жакшы көрөм. Ошол могу полу клёш экен. Такой прямой, сигаретный деп болот. На резинках. Мында любой түрлөрү бар. Түрүңүз анда ортодогу рядты көргөзүп коелук. Жүрүңүз. Спортивкаларды. Макул, жүрүңүз. Көтөргөнгө мындай сумкалар бар экен, шарфтар бар экен, ушундай Дорожный. футболкалар бар экен. Дорожный сумка. Кыскасы кийимдин түрүнө таап кеткен мүмкүнчүлүктөр бар. Кыскасы, мындайча айтканда, мен да айыммын да, ошон үчүн мен айымдардын кийимине эле чуркап кетип калыптырмын да. Мырзалар, силер үчүн анда продолжение следует. Спортивныйдын мекени. Точно сиздер үчүн. Джинсы, рубашкалар, джинсовая рубашка, джинсы шим, спортивный костюм любой түрү. Сонун экен. Байке, сиз камера тартып түшкөндөн кийин сизге берип окшойм ма? Кип кетиңиз. Бир кийип көрүш керек экен. Ооба, эң сонун. Сонун экен. Вот, и могу тоже аябай мага жагат ушундай эмелерчи, материалдар. Буларды дагы көрдүңүзбү? Ичинен да тигилгендери полностью аябай качественный. Буну да жуйсуң, кийип кете бересиң, түлөбөйт. Ушул эмелер көбүнчө айтышат да, спортивный албайсыңбы десең, ой жок, түлөп кетет депчи. Жок, мырзалар, түлөбөйт. Үтүктөгөндү жаман көргөн, кийип алып эле кетип калам деген мырзалар, силер үчүн үтүктөлбөй турган кийимдердин мекени. Анан ушундай спортивныйлар, футбол сүйүүчүлөр, жигиттер, мырзалар көбүнчө ушундай түрлөрү менен размерлери бар. Бардыгынын размерлери бар. Азыркы сезонго, как раз булар более теплый да. Азыркы сезонго жамгыр жааганда гамажды жакшы көрбөйм, бирок жылуу кийишим керек деген мырзалар үчүн ушуну сунуштайм. Бул жагы уже более жукарак. Тоже на любой сезон да, бунун кийимдердин бардыгычы, спортивкалар. Более жукасы, более калыңы, ар кандай бар. Анан вот рубашкалар тоже джинсовый. Мырзаларда дагы бар турбайбы мындай джинс? Мен айымдарда эле бар экен деп ойлоп. Заодно мырзалардын кийимдери менен да баарын таанышып чыгат окшойм. Да, эмне десем, ал жакта дагы сонун эмелер калды. Көрсөтүп коеюн уже до конца. Салатовый сүйүүчү цветтер. Яркий, салатовый, летний, молодежный, мындайча айтканда. Азыркы биздин мырзаларга вот сонун футболкалар түрүнөн 300дөн ашык түрү бар дегеним, вот ушулар. Спортивный кийимдер. Бул жакта да спортивныйдын түрү. Я чувствую биякта спортивныйдын мекени. Точно. Мен мону зеленыйды көрдүм. Караңызчы, кандай сонун. Мындай костюмдар көп жерде жок. Себеби бул самый удобный. Азыркы мырзалар сиздер үчүн то, что надо. А мага бул көйнөк. Дагы универсальный. Любой кара, ак, боз, даже кызыл цветте футболка менен кете берет. Универсальный спортивный костюм. Тоже эмеси дагы бар. Шымы менен бардыгы. Баары комплект. Спортивныйлар бардыгы комплект менен кетет. Шымы и үстү. Ошондой эле бул жерде биз вот атай үстүнө футболка, астына шым кылдык. Себеби шымды алып атып эле сразу футболкага монтуп карап, сочетать этирип тандап кетсе болот да. Вот эң ыңгайлуу, эң удобный жер. Бул шымдар Кийимдин эже түрү бар экен чыныгындачы. Буну ар бирини келип көрүп, өзүңүздөр тандап, содалашып алып келсеңиздер аябай жакшы болот, кыскасын айтканда. Ооба, көп түрү бар экен. Ооба, себеби бул кийимдин аябай жанатан бери айтып атабыз. 300дөн ашык түрдүү футболка, 100дөн ашык спортивный түрлөрү бар, размерлери бар деп. Ошондой эле достор.
акчасы дагы, баасы дагы келишимдүү. Мгм. Ар бир чөнтөккө туура келет. Келип тандап өзүңүзгө мындайча айтканда капчыгыңызга ылайыктуу кылып алып кетсеңиз болот. Ошол эле дагы бир жолу кайталайм. Унутпаңыздар, белектер сиздерди күтүп турат. Сөзсүз келип, кийимдерди алып, мырзалар силер үчүн вот особенно не деп коет? Подарок Сакал кылсак аласыңар, болобуз сакал аласыңар, башка кыласыңар. Вот 3 в 1 бул эмелер. Короче, машинка. А бунусу бул аябай жакшы машинка дейт, чын айтсам. Парикмахерскийде иштегендер же мырзалар көбүрөөк түшүнөт болуш керек. Бул аябай супер приз. Буну 10 миңге товар алсаңыздар белек болот. Бекер. Абсолютно бесплатно. Наушники. Мен наушник жиндесем чын айтсам. Да, наушник сүйүүчүлөр болсо алып кетиңиздер. Сиздер үчүн белекке 5 миңге товар алсаңыз, ошол белектерди кааласаңыз наушник, кааласаңыз машинка тандап алып кетсеңиз болот. Адаттан мындай видеодон сырт бир эки суроо же сиз жылына канча той алып барасыз, канча жарга чыгасыз, канча жолу дегендей. Негизи эле Москвада азыркы жаштар көп үйлөнүп жатышабы? Кыска пикириңиз да эми? Менин кыска пикирим, жылына эсептеп көрбөптүрмүн, чын айтсам. Бирок айына жок дегенде 2 же 3 жолу тойго чыгам. Аябай сезон болуп кетсе, ар бир выходнойдо, даже будний күндөрү дагы токтобой чыгам. И ошол эле мырзалар, айымдар, азыркы үйлөнүп жаткан жаштар аябай эле жаш үйлөнүп атышат. Анан көбүнчөсүн вот мырзаларда мен байкадым, ремень жок. Ремень жок. Ошол реклама. Ошол жерде да мен ар дайым ошол моменттен пайдаланам да. Ремень. Эң сонун ошо ремендер. Потому что көп жерден барсам эле мен ременим кайда деп кыя калаларчы, досторунан сурап калышат. Или же үйлөнүп аткан жигиттер походу унутуп калышат окшойт ремендерин. Келинчегин ойлоп атып эле. Ремендин түрүнөн бар. Ай, кыя балдар. Мен силерге жар айтып атканда ошо ременден подарка кылат окшойм. Силер үчүн да бул магазинде чын айтсам ошо үйлөнүп аткан мырзалар, турмушка чыгып аткан кыздар баарыңыздар үчүн ыңгайлуу жана керектүү кийимдерди тапсаңыздар болот. Ишиңизге ийгилик эжан да. Чоң рахмат. Көрүүчүлөр, мына ошо 32 мүнөт аралыгында биз менен чогулдуңуздар. Лайк басып, группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Азия Mix сиздерге ар дайымкыдай ушундай 1000 рубльдик кийимдерин даярдаган, аксессуар кошулган, толук көргөзгө окшойт. Балаларына айтууга шарт болбой калды. Андыктан келип, выходнойлордо жыргап, кийинип кетсеңиздер болот. Агаларым келчү болсоңуздар, жеңелерим ала келиңиздер, өзүңүздөр эле келбестен. Эжекелердин кийимдерин көргөзүп койдук, буйруса түшүрүп берет, кичине түшүрүп берет. Баалашасыздар туугандар, билесиздер. Кыргызчылык кылып баалашып, сүйлөшүп аласыздар. Көрүшкөнчө анда ассаламу алейкум. Метронун жанында бир эски видеону көргөзүп коеюн анда. Метронун жанында, метродон 1 мүнөттүк жөө-жол парковка аябагында экенин, чайханасы менен чай ичкенче келип жыргап, кийинип кетиңиздер. Ассаламу алейкум. Мына Азия Mix, мына адресинен көрүнүп турат. Метродон ошол 1 мүнөттүк жөө-жол 6-чыбыктан чыгып элесиз, сол менен ушундай келесиздер. Азия Mix чек-чейип көрүнүп турат туугандарым ушул жерде. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.